Курултай болуп атат филармонияда. Бирок филармониянын тегерегин 2 квартал милиционерлер менен оцепление кылып, адамдарды өткөзбөй, киргизбей жатышат. Ала Тоо аянтына ушу деп экранды коюп койгон. Бул экранды эч ким уккан да жок, көргөн да жок. Көрүп атасыңар, эч ким жок. Баягы эле Ала Тоо аянтына келген кадимки эле жарандар жүрөт. Суроо. Эмне үчүн? Курултай болгон жерде филармониянын астында ЛТ экранды койбойт. Кандайдыр бир чоң иш-чара болсо, футбол болсо, эл батпай калса, сыртына сөзсүз түрдө чоң экран коюп берет. Эмне үчүн корктуңар? Эмне үчүн мынча адамдардан жашындыңар? Анда Курултайдын максаты жок болот. Элдик мейли баягы тандалган бир адамдардын курултай болуп атпайбы? Элдик болгондон кийин ачык болуш керек болчу. Мейли ичинде башка адамдар киргизбейли, бирок чоң филармониянын жанына тургандарды куудуңар. Мисалы үчүн биз бардык, Курултайда болдук. Бизди ошол жерде кууп жибердиңер.